Саламатсыңар балдар? Саламатсыз бережеге. Маанайыңар кандай? Сонун. Эң сонун. Колду көтөрөбүз баарыбыз, мына эң сонун. Менин колумдагы лампалар, дагы эмнени көрүп турасыңар? Көпөлөктөр, тамчылар, ушулар ар бириңерге өзүңөргө тиешелүү мүнөздөр жазылган. Баарыбыз бирден келип тандап, ошол тандалган мүнөздөр боюнча топторго бөлүнүп алабыз. Түшүнүктүүбү? Кана келгиле. Азыр экинчи сабагыбызды, маанайларыбызды андан ары дагы көтөрүш үчүн биз касиеттүү ысымдар деген оюн ойнойбуз. Касиеттүү ысымдарда баарыбыз айлана түрүндө туруп алабыз. Кана келгилечи? Баарыбыз келебиз, кана келдик. Башталып, токто, болду. Балдар, азыр биздин оюнубуздун аты касиеттүү элементтер деп аталат. Элемент ар бирибиздин атына байланыштуу, баштанган атына байланыштуу элементтерди тандап алабыз. Анда баштадык. Мен биринчи баштап берем. Мен Турсунай Титан. Балдар, азыр биз темадан мурда биринчи алтын эрежелер жана балоонун көрсөткүчү боюнча таанышып алабыз. Алтын эрежелер, кандай алтын эрежелер болушу мүмкүн? Бүгүнкү тема жаңы тема. Алюминийдин физикалык жана химиялык касиеттери деген тема болот бүгүн. Дептериңерге жазабыз теманы. Дептерге жаздык. Кана. Бүгүнкү число бүгүн 10 апрель. Бүгүнкү темадан эмнелерди үйрөнөбүз бүгүн? Максатын билели. Кана, Алымкан. Алюминий жөнүндө маалыматтарды алабыз. Дагы кандай максатта колдонобуз? Кайсы жерде кездешет алюминий металлы? Алюминий кандай эмнелер менен аракеттенет, кандай заттар менен аракеттенет, аларды кантип алсак болот биз? Алюминий бар бирикмелер барбы? Аларды топтордо иштеп дагы өзүбүз алабыз, өздөштүрөбүз, Анда топторго тапшырма. Биринчи топко тапшырма. Биринчи топтун тапшырмасы эки металл боюнча, жез металлы жана алюминий металлы боюнча физикалык касиеттерин аныктап чыгасыңар. Вендин диаграммасы боюнча кана кетти. Экинчи топ алюминийдин химиялык касиеттерине практикалык иш аткарасыңар. Экинчи топ химиялык эрежелерди сактайбыз, Ал эми үчүнчү топ алюминийдин жаратылышта эмнелердин курамында бар, кантип колдонобуз, колдонулушун жөнүндө маалымат жазасыңар.
газ бөлүнүп чыгып атат. Кайсы газ? Сутек газы экен. Сутек газы бөлүнүп чыгып атат. Балдар, берилген тапшырмаларды аткардык, анда көңүл бурабыз баарыбыз. 3-чү топтун тапшырмасы кезекте. Көңүл бурабыз, карайбыз кана. 3-чү топтун тапшырмасы алюминийдин колдонулушу болгон. Биз алюминийдин турмуш жашообузда колдонулушун жаздык. Таза алюминий электр өткөргүч сызымдарды даярдоо үчүн, ал эми алюминий куймалары самолет, автомобиль, кеме куруу иштеринде кеңири пайдаланылат. Алюминий куймалары жеңилдигинен аларды адам баласы илгертен бери эле пайдаланып келет. Алюминийди биз ушул эле тармактарда колдонбой, өзүбүздүн үй жагдайында да колдонобуз. Алар кеңири кездешет. Мисалы, биз тамак аш ичип жаткан кашыктар, кастрюльдар, сковородка. Бизде бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай жашылчалар, жана дагы мөмө жемиштер. Булар дагы негизинен алюминий жана жез болуп экиге бөлүнүшөт экен. Бул жерде бизде алюминийге кирген жашылча бул капуста, жана дагы киви, картошка, балык, баклажан деген. Ушулар алюминийге кирет. Алюминий курамында алюминий бар азыктар кайсылар экен? Балдар, картошка, балык, киви, капуста, баклажан деген мөмө жемиштерде бар экен. Эми курамында жези барларды аныктап чыгыптыр. Помидор, Балыктын курамында өзү алюминий да жез дагы аз. ооба. Бирок экономтон эле кошуп койдук. Фасоль, авокадо, бор, петрушка. Азаматтар, кол чабып койла, ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун кошумча суроолор барбы? Топтордон суроолор барбы? 3-чү топтун тапшырмасына. Орозгүлдө суроо бар экен. Бизге берилген тапшырма бул алюминий менен жез металлдары Вендин диаграммасын түзүшөт деген берилген. Жез латынча капрум, бул жогорку өткөрүмдүүлүгү бар металл, түстүү металлдарга кирет. Анын түсү кызгылт сары болуп, жумшак ийилме металл болуп эсептелет. Жез электр тогун абдан жакшы өткөрөт. Экөөнүн окшоштук жактары эмнелери менен окшош экен? Кайсы касиеттери менен окшош? Экөө тең металлдарга кирет, тогу жакшы, экөө тең токту жакшы өткөрөт, оңой формага келтирсе болот, жана колдонушу тармактары окшош болот. Бул алюминий, бул болсо жез. Алюминий күмүш түстө болот, ал эми жез кызгылт сары түстө болот. Азамат, эң сонун кол чабабыз. Эми суроолор барбы? Алюминийдин химиялык касиети жана ошол боюнча практикалык иш жүргүздүк. Мен азыр алюминийдин химиялык касиетин айтып кетсем, бул абдан активдүү металлдардын катарына кирет. Анан биз бул активдүүлүк жагына спирт шамын койдук. Спирт шамы аркылуу бул жерде реакция жүрүп, көк түстөгү газды бөлүп чыгарды. Жана бул боз алюминий менен күкүрт аралашмасы мындай күйүп, боз түстөгү абалга кирип калды. Натыйжада алюминий сульфиди пайда болду. Жана ошондой эле биздин практикалык ишибиздин экинчиси бул алюминий менен туз кислотасы болуп. Биз биринчи пробиркага туз кислотасын салып алдык. Андан соң ага алюминийди куйганда биринчиде реакция бербеди, бирок кийин реакция терип бул көтөрүлүп чыкты. Балдар, алюминийдин касиеттери, алардын колдонулуштары, алардын физикалык жана химиялык касиеттерин баарын билип алдык. Эми сабакты бышыктайбыз. Доскада барабан турат. Азыр мен ушунда суроолор берилет. Кол көтөрүп жооп беребиз. Ким канчалык деңгээлде ушул тема боюнча жалпы маалымат алды? Алюминий кандай зат? Кана? Алюминий бул жумшак, өтө жеңил жана жылтырак, күмүш түстөгү зат экен. Сонун, эң сонун. Алюминийдин массасы канчага барабар?
салыштырмалуу атомдук массасы 27-ге барабар. 27 грамм мольга барабар. Сонун. Алюминийдин өзү бар бекен? Алюминийдин өзү Кана көрсөткүлөчү алюминийдаси көмүш түстүү, көмүш түстүү жумшак, жана жалтырак жеңил болуп келишет. эсептелинет экен. Кол чаап коебуз, эң сонун. Мына упайым. Алюминий канча валенттүү? Станбек. Алюминий 3 валент. Эң сонун. Туура, Азамат. Бүгүнкү теманы бышыктап алдык. Жаратылышта кездешкен алюминийдин бирикмелери жөнүндө билдик, билдиңерби? Кандай бирикмелери бар экен? Баалоого кезек келди. Биринчи топтогулар, экинчи топтогулар, үчүнчү топтогулар. Ар бирибиздин өз деңгээлибизге карап туруп, упайларды топтодук, анан жалпы топ боюнча жекече баалап чыктыңар. Ошондойбу? Биринчи топ кантип бааладыңар? Биз өзүбүздүн топто жалпы 11 балл топтодук. Алардын ичинен Өмүрбек, Акмөр, Орозгүл жана мен болдум. Азамат, эң сонун. Кол чаап коебуз. 11 упай топтоптур, жакшы. Бизде 3-чү топтун топ башчысы менмин. Бизде көргөнүңүздөй эле аябай активдүү катыштык. Бизде негизинен бул балдар 15ке жетиптир. Жана дагы биз өз оюн туура так айткандар аябай көп болду. Станбек, Сакина, Раяна, Бегимай, Нурели. Үй тапшырмаларына да жооп берип бардыгы сонун аткарышты. Активдүү аткарышты, сонун. 15 упай топтоптур. Эң сонун. Биздин топто активдүү катышкандар абдан көп. Мисалга келтирсек, эксперимент жасаганда биринчи экспериментти Алымкан менен Аткайым ийгиликтүү жасады. Экинчи экспериментти Билал өзү жасады. Ал эксперимент кыйын болсо да Билал өзү жасады. Алтынай болсо бул өзүбүздүн топтогу ишти доскага чыгып, алюминийдин химиялык касиеттерин түшүндүрүп берди. Ошондо биз бардыгыбыз активдүү катыштык. Топ боюнча эсептесек, бизде 18 упай болду. Эң сонун. Упайлардын жекече баалоодо ар бириңердин балдарыңарды жазыңар, мен карточка менен баалайм. Күндөлүктөрүңөрдү коесуңар, ошого баа коюп берем. Ал эми топ боюнча баалаганда экинчи топтун упайы көп болгондуктан биринчи орунга ээ болду экен. Ал эми экинчи орун, үчүнчү топ болду, экинчи орун. Азаматтар, ал эми үчүнчү орун биринчи топтун командасы болду. Азаматтар, эң сонун. Бардыгыңар эң активдүү катыштыңар. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма алюминийдин алынышын жазып келесиңер. Анан турмушта дагы кандай тармактарда колдонобуз? Медицина тармагында колдонобузбу? Ошол боюнча аныктап жазып келесиңер. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.